Биздин элдик медиа порталынын журналисттери даярдаган республикабыздын бардык аймактарынан алынган күндүн орчундуу окуяларын жана маанилүү материалдарды камтыган жаңылыктардын кечки топтому менен кененирээк тааныштырабыз. Тоодон түшкөн жырткыч чөөлөр улуп өкмөт башчынын тынчын алып жатабы? Бул аябай коркунучтуу болуп атат. Адамдар коркуп жүрөктөрү түшүп атат. Бийликтегилер баш болуп, билип билбей кордогон кайран кыргыз тили. Кыргызча таза сүйлөй албайт, же кыргызча жаза албайт. Же орусча таза сүйлөй албайт, же орусча жаза албайт. Дааратканада эс үчүн билбей жаткан студенттер наркотик колдонгондорбу? Bilbeyim. Как билбейсизби? Мы сейчас разбираемся, начинаем разбираться. Теперь, да, Ну, теперь я не знаю, вот это прошло, теперь будем разбираться. 1 гектар жерди айдоого 5000 сом чыгым тарткан дыйкандар күйүүчү майдын кымбаттыгына нааразы. Мына ушул жана башка кабарлар менен кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Студияда мен Наргиза Байөмөрова. Соңку жылдары өлкө аймагында чөөнүн саны кескин көбөйгөн. Керек болсо бул жырткычтар мамлекеттик резиденцияга чейин жеткен экен. Жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов бул чоң коркунуч болуп тургандыгын айтып, чөөлөрдүн улуганын өкмөт башчысы деле угуп жатса керек дейт. Парламенттин бүгүнкү жыйынында дагы кандай кептер айтылды, алдыдагы материалда. Эки буттуу чөөлөрү менен күрөшөбүз деп 4 аяктууларды унутуп калдык окшойт деген Алтынбек Сулайманов бүгүн парламент жыйынында коркунуч жараткан чөөлөрдүн көбөйүшү жөнүндө маселе көтөрдү. Карышкырды аткандарга 6000 сом төлөнсө, чөөгө 2000 сом төлөнөт. Аңчылардан ар кандай кагаздарды талап кылып жатып, алар деле чөөлөрдү жок кылууга кызыктар болбой калгандыгы айтылды. Бул аябай коркунучтуу болуп атат. Адамдар коркуп жүрөктөрү түшүп атат. Айылдарда уулуп, жанагы жаш бала ыйлагандай, баягы адам өлгөндө ыйлай турганда ушундай түнү менен уулуп атышат. Өкмөт тез аранын ичинде ушул ыкчам чечимди кабыл алып, аңчыларга шартты түзүп, жана бюрократияны жоюп, тез арада акчасын көбөйтүп, ушул маселени чечиш керек. Антпесе эртең мына малды, элдин малы азыр бүт короодо, жайыттарга чыкканда дагыңкыра башташат. Карышкырлар бүтүп, эми кезек чөөгө келгендей. Белгилей кетсек, жырткычтарды жок кылуу боюнча Алтынбек Сулаймановго чейин дагы бир эл өкүлү ат башыда карышкыр күч болгонун айтып чыккан болчу. Камчыбек Жолдошбаев сөз арасында аларды танка же тиги учак менен атууну сунуштаган эле. Мен айттым эле, вертолет менен аткан сак жакшы болот эле. Урустамовго айтып, сиздер поручение берип турсуңар, Урустамов айтып атат. Вертолет менен атканда болбойт. Ал өсү охотанын өсүнүн жолдору бар дейт. Эми карышкырды танка менен эле ата бербейт. Мындай ооздун желе менен сүйлөгөн эл өкүлдөрүнө ичи жылбаган айрым депутаттар гендердик теңсиздик болуп жатканын айтып чыгышты. Мисалы, жогорку кеңеште 15%, башка мамлекеттик кызматта такыр эле көңүл сыртында калгандыктан мамлекет өнүкпөй жатканын айтат. Кийинки чакырылышта парламенттин 50% аялдар түссө деген нааразычылыгын айымдардын майрамынын алдында пайдаланып айтып алгандай. Жогорку кеңешти алсак, 15% гана аялдар отурат. Алдыңызда да уялбайсыздарбы? Коомчулуктан. Сиздер аялдарды шүрөп кете алган жоксуздар. Ошону менен калган жергиликтүү кеңештин депутаттарынын 10% гана аялдар отурат. Бул эмне деген шумдук? Ошондуктан бизде регион өнүкпөгөндүктөн биздин президентибиз 2 жыл катарына регионду өнүктүрүү жыл деп белгилеп атат. 30% бизге таңуулап бербеңиздер. Биз конституциянын негизинде конституциянын талабын гана сиздерден талап кылабыз. Конституцияда теңчилик болсун деп айткан гендердик. Ошондуктан 50%ын сакталышын сунуш кылабыз жана талап кылабыз. Майрамыңыздар менен урматтуу айымдар, жашашын кыргызымдын кыйын кыздары, бизди ушул ааламга алып келген энелерге даңк аман болсун. Чөөлөрдүн үнүн дароо уксак, кыргыз тилин таза сүйлөй, туура жазалы деген демилге ырдасак да кулбайт. Кыргыз тилинин туура жазылышы ар дайым бүтпөс талкууда. Көчөлөрдөгү көрнөк жарнактардын ката жазылып турганы көнүмүш адатка айланып эле бараткандай. Одоно катасы менен илинип турган сөздөргө эл көнүп деле калгандай. Акыркы учурда төрага премьер-министрге жазган катынын каталарын көрүп, эмгиче эл эсин жыя элек. Эмнеге мамлекеттик кызматкерлер ката аркасынан ката кетирүүдө? Бул маселеге качан чекит коюлуп, кандай жолго түшөт деген суроолорго бүгүн Элдик медиа сайтынын Элдик талкуу программасына Кыргыз тил комиссиясынын төрагасы Назаркул Ишекеев түз эфирде эл кызыккан суроолорго жооп берди. Мына, сен өзүң студент болгонсуң.
бакалавр болуп чыгат, же кыргызча таза сүйлөй албайт, же кыргызча жаза албайт. Же орусча таза сүйлөй албайт, же орусча жаза албайт. Ошон үчүн билим берүү структурасын баштан аяк циклды кыргызчага текшериш керек. Ошондо гана бул көйгөйлөр азаят. Көрүүчүлөрдөн дагы суроо болоптур. Бул көрнөк чарнактар боюнча талаптарды коюңуздар. Кыргыз тилинде сөзсүз жазылсын деп. Бирок көзөмөл жакшы болбой жатат. Бир кишини атайын бөлүп койгонбуз. Ошол киши конечно, шаарды көрүп атасың. Бирок муну бардык токтомдор боюнча жана тил мыйзамы боюнча буга жооп берген Бишкек шаарынын мэриясы жана акимчиликтер. Анткени жанагы көрнөк чарнактар боюнча түшкөн каржы булактар да алардын казынасына түшүп атат. Алар жооп бериш керек милдеттүү. Негизинен дилибиз да кыргызды кыргыз кылып турчу жаштардын колунда экендиги талашсыз. Бирок кээ бир биз ишенген жаштар өз жолунан адашкандай ыплас жерде жатканы жан кейитет. Социалдык тармактарда дааратканада эс үчүн билбей жаткан балдар наркотика чеккендер, же спайс уулу затын колдонгондор деп айтылууда. Булар Кыргыз Улуттук университетинин студенттериби? Кененирээк элдик медиа иликтеген материалдан көрүңүз. Социалдык тармактарда тарап жаткан дааратканадагы балдардын уктап жатканыбы же бир химиялык башка бир зыяндуу заттарды чегип алып баягы акыл эсинен танып жатканы белгисиз болгон видео тарап жатат. Ал видеонун чынтөгүнүн ушул жерде болгонбу же башка жерде болгонбу дегенин аныктоо үчүн ушул Улуттук университеттин алдындагы юридика факультетинде келдик. Бул жерден азыр ректоруна жана ушул эле жалпы эле жамаатка, студенттерге суроо берип, дал ушул жерде болгонбу, болгон болсо кандай ушул студенттерге чара көрүлдү деген сыяктуу суроолорду узатып көрөлү. Мына кечээки Улуттук университеттин юридикалык факультетинин студенттери жаткан жер, мына күзгү дал ушул жерден болгон. Мен вообще менскенде болмойт. Эчтеке өзүңүз давай А сиз ушу дааратканага кирип чыгып ошолдордон бери карап турасызбы, мисалы сизге? Дагы сыртынан бери барам. Эрте ягында эмелер бар, лавочкалар бар. Студенттер чыгып, ошол автоматтарды ошондон бери карап турам. А сыртта эшикти сиз жабасызбы? Кулпулап. Сыртта кулпулап бердим, мен жабам, тиягында тигилер жаап берет. Демек анда ушул эле окуу жайдын эле студенттери экен да, мисалы сырттан айтып атпайсызбы? Чоочун киши кирбейт деп. Ну, они вот здесь вот это, как его, милиция была у нас, здесь скорая была, был здесь рецидив. Бул деген бир ай мурда болгон окуя турбайбы ошондо, э? Сиз билбейм. Как билбейсизби? Ну, я мы сейчас разбираемся, начинаем разбираться. Теперь, да, только? Теперь я не знаю, вот это под что теперь будем разбираться. Мне просто астындагы охранаңыз айтты да, было дело, что скорый келген, бардыгы болгон, анан кандай ошо балдарга чара көрүлгөн эмес беле. Окуя болгон жерде, башкача айтканда, юридикалык факультетинде Кыргыз Улуттук университетинин деканы бир айдан берки болуп аткан өзүнүн окуу жайындагы окуяны билбесе, биз анда ректордун дагы кабары бар болду экен деп ушул Улуттук университетинин ректоруна кайрылуу жасап кирип келатабыз. Кыргыз Улуттук университетинин ректору өзүнүн иш ордуна жок болгонуна байланыштуу азыр ушу окуу тарбия иштери боюнча ректорго дагы кайрылуу жасаш керек. Иши жокпу бул жакта азыр? Качан келип калат? Эми мамлекеттин жана жарандардын басып өткөн байсалдуу сапарын жана сырын каткан баалуу ишкана жөнүндө сөз кылсак.
Кайсы бир жылдарга таандык документ же сүрөт сакталган жай бул архив. Бул жакта кылымдарды басып өткөн уникалдуу кадрлар бар. Бүгүнкү күндө алардын саны 4 миллиондон ашат. Биз бүгүн мамлекеттик борбордук архивдин эң кызыктуу бөлүмү сыйкырдуу кино, фото, үн документтерди сактаган бөлүм боюнча баяндайбыз. Вот они, негативы нулевого размера. Моякта инвентарный номери да жазылат пленканын четине. Вот они. И здесь сразу идет карточка, что на негативе. Мынакей. Нулевой размер, боякта инвентарный номери жүрөт. Бу негативтеги сүрөттүн бул академический театр оперы и балета, сцена из оперы Травиата дейт. Анан ушу боюнча силер жана кабинетке барбадыңар Ренсага. Ошол жактан каталогдон каталожный менен иштешет дагы, анан выявлять этишип, анан заказга берилет. Анан заказга берилгенден кийин ушул жерден негативтерди алып чыгып, анан оцифровкага берилет. Оцифровка у нас вот инвентарный номер и каждый ящикке номер менен эметилген. Ушул жерден анан биз таап заказга беребиз. Бул нулевой размердеги негативтер. Мындай сүрөттүн сапатына да жараша болот. Биякта экинчи размердеги негативтер бул чоңураак. Эң чоңу кайсы? Эң чоң размерибиз мындай болот. Пленкада. Негатив. Азыркы кабылган сүрөттөр цифрага кабылганат. Ал деген DVD дисктерге жазылат. Дисктер менен келет ал, Жок, дисктер менен келет, кандай цифрага келет да, флешкага келет. Анан биз ушинтип дисктерге жазып, анан азыркы жаңы кабылган сүрөттөр мындай эмелерде, DVD дисктерде сакталат. Бир дискте бир эле сүрөт болот ошондо? Жок, бир дискте 200 единица болот. Единица учета деп коет. Бул өзү сакталган эмес, бир единица хранение деп айтылат. Ичинде 200 сүрөт бар. 200 сүрөт единица учета деп эметилет, саналат. Вот они, DVD диски у нас хранятся. Это видеодокументы. А здесь у нас фонодокументы, переведенные с основного фонда. Здесь страховые копии на DVD дисках. Мурекеле магнитный лентадагыларды ушул DVD диске которулган. Жогорку кеңештин заседаниялары бар. Телевидениядагы видеолор жана кийинки цифрадалар моякта. Булар видео. А бу үндөр болсо только радиозаписи, жанагы ырлар, художественныйлар бар, жанагы илгерки күйлөр, ырлар бар, ошолор жанагы художественный звукозаписи. Канча жылдан беркилер сактап турган бул үн жазуудалар? Бул деген ранние годы. Эң эмеси болсо жанагы кимдин, Саякбай Каралаевдин үнү бар. Ооба. Мен деле келип мисал сурасам бересиздерби? Ооба, кат менен эме болоюнча берилет. Кат менен кайрылса. Кат менен кайрылып, если ошо силер издеген запись, звукозапись болсо, любой кайрылып, любой эме алат. Копиясын алып кете алам. Ооба, копиясын. Оригиналын албайсыңар, силерге копиясын жазып берет. Бүгүнкү жашап өткөн күнүбүз эртеңки тарых болуп калат. Жыл сайын жаз маалы өзгөчө дыйканчылыктын мезгили болгондуктан Баткенде жазгы талаа жумуштары кызуу жүрүүдө. Бирок дыйкандарды күйүүчү майдын баасы түйшөлтүп жатат. Учурда жер айдоо иштери башталгандыктан дизелдик майга муктаждык күчөп, 1 гектар жер аянтын себүүгө техниканын кызматы үчүн 5000 сомго чейин каражат чыгымдалууда. Баткен району боюнча 8000 гектардан ашуун жер аянтын айдап себүү пландалган. Бул жумуштар июнь айларына чейин толугу менен бүткөрүлүүгө тийиш. Баткен району аймагында 8000 гектар жерге айдап себүү иштери пландалган. Бүгүнкү күндө анын 300 гектарында айдоо иштери жүрүп жатат. Жалпы 41 гектарына бүгүнкү күндө кылкандуу дан эгиндери себилип бүттү. Бирок дыйкандарды күйүүчү майлоочу майлардын кымбаттыгы түйшөлтүүдө.
Максатбек Оморов 20 гектар жер аянтына арпа себүүдө. Атайын долбоордун алкагында 4 тонна үрөн жана жер семирткичтер акысыз берилген. Ал эми жерин айдатуу үчүн техника чыгымдарын өз каражатынан төлөйт. Күйүүчү майга болгон баанын кымбаттыгы дыйкандын башка жылдарга салыштырмалуу чыгымын көбөйттү. Азыр айдаты баардыгы ушу сокко селка бар катты алышы менен 5000ге жакындап атат да. Негизи бизге күйүүчү май арзаныраак болсо жакшы болот. Ишти баштаганыбызда 47 сомдон куюп аттык эле, азыр 45 сом 50 тиынден куюп атабыз. Бирок бул дагы кичине кымбат болгондой болуп атат да. Ошол кичине жеңил болсо, бизден кийингилерге баардыгы эле дыйканга жеңил болобу. Кыргызстанда мал чарбасын жана рынокты өнүктүрүү долбоору аркылуу Баткен облусу боюнча 72 тонна арпанын үрөнү 18 коомдук үрөн фонддоруна акысыз берилген. Бул айыл чарбасын өнүктүрүү жана аймактардын тоют базасын чыңдоо, ошондой эле калкты таза үрөн менен камсыздоо багытын көздөйт. Баткен облусу боюнча 18 коомдук үрөн фонду түзүлүп, бүт баарына 4 тоннадан биринчи репродукциядагы гетман арпасы, анан 10 гектарга жете турган беденин үрөнү, амафос арпаны кошуп сепкенге, анан селитра кошуп бердик. Бул алып келинип берилген гранттар бүт бардыгы кайтарымсыз. Баткен району боюнча жазгы тала жумуштарына техникалар жетиштүү. Учурда сугат жерлери гана айдалууда. Бул жылы кардын көп жааганынан кайрак жерлерди айдоо иштери кеч башталды. Күйүүчү майлардын кымбаттыгы эле болбосо, дыйкандар жазгы тала жумуштарына даяр. Жалпы район боюнча 250ге жакын айыл чарба техникалары бар. Мунун ичинен бир 4 жанагы Кастамандуу ДТ-75 деген трактор, калганы баары дөңгөлөктүү тракторлор. Техникалардан проблема көйгөйлөр болбойт, жетиштүү. Күйүүчү майлардан жана сизге айтып кеттик, Шметпет. Баасына болбосо так бар жагынан эме болот. Эми 1-июнга чейин толук эгилип бүтөт. Күйүүчү майлардын баасын төмөндөтүү боюнча жогорку кеңеште да аракеттер болууда. Бирок жазгы тала жумуштарынын мөөнөтү күн санап өсүп жаткандыктан бир күн болсо да эртерээк чечип берсе дешет дыйкандар. Вице-спикер шаршемби күнү өкмөткө ыкчам протоколдук тапшырма берилип, маселени ушул шаршемби күнү биз ушул жазгы тала иштерине даярдык боюнча өкмөттүн маалыматын угабыз да, анан ошол жерде биз ыкчам протоколдук тапшырмаларды беребиз. Ушул маселени дагы биз ошол жерде коебуз да, өкмөт башчысы. Себеби дегенде жаздын ар бир күнү абдан маанилүү да. Анан ошол маселе көп айтылып атат, бирок ошол күнү биз мына протоколдук тапшырма аркылуу гана чечебиз да. Ошол бардыгына тапшырма берсек чечилет деген үмүт бар. Учурда Баткен шаарында дизелдик күйүүчү майдын литри 46 сомдун тегерегинде сатылууда. Бул баа борборго салыштырмалуу 3-4 сомго кымбат. Ал эми кошуна Казакстанга салыштырмалуу күйүүчү майдын баасы кымбат болуп жатканын эл өкүлдөрү арзандатуу боюнча өкмөткө кайрылышкан. Максуда Кудайбердиева, Максатбек Акылбеков. Багбандардын үнү бийлик өкүлдөрүнө жетип, жогорудагы күйүүчү май маселеси тез арада чечилет деген үмүттөбүз. Ал эми күн жылымдап, Баткендин дыйкандары эгин талаасында жүрсө, бүгүн Ак Тала районунун Байетов айылындагы Карасартов жана Бейшеналиев атындагы орто мектептердин окуучулары өспүрүмдөр арасында кылмыштуулукту алдын алуу боюнча жергиликтүү прокуратура кызматкерлери менен жолугушуу өткөрүп, анда бир катар катышуучулардын ой пикирлери ортого салынды. Өспүрүмдөрдү өксүткөн зордук-зомбулук, алардын арасындагы кылмыштуулук. Мына ушу көйгөйлөр көтөрүлгөн жыйын бүгүн Ак Тала район Байетов айылында өткөрүлдү. Ага мектеп окуучулары, прокуратура кызматкерлери жана агартуу тармагынын өкүлдөрү катышты. Анда башкы басым учурда коомчулук арасында болуп жаткан жаш жеткинчектерге ырайымсыз мамиле кылуу жана өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулукка жасалды. Жергиликтүү органдарда кошулушубуз керек. Дагы бир жолу кайталап кетейин. Бөтөн бала жок. Бул жерде баарыбыздын биздин балдар болот. Эгерде алар жакшы болсо, биз сыймыктанып калабыз. Жаман болсо жер карап калабыз. Ошон үчүн жер карабагандай биз деген өзүбүздүн күчүбүздү баарын жумшайлы дагы. Эгерде биз балага тарбия бербесек, аларга баягы шарттарды түзүп бербесек, биз кантип анан келип алып анан ошо балдардан сен жакшы болушуң керек деп биз талап кыла алабыз. Анда маалым болгондой 2018-жылы облус аймагы боюнча өспүрүмдөргө карата 14 зордук-зомбулук иши катталган. Аталган 14 фактынын 13 иши тергөө иштеринин жыйынтыгы менен 5 адамга айып тагылып, административдик жоопкерчиликке тартылышкан. Ошондой эле артта калган жыл ичинде өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулуктун көрсөткүчү 68%га өскөн. Ал эми Ак Тала району боюнча өспүрүмдөр арасында 3 кылмыштуу факты катталган. Ушу балдар менен иштегенге, урматтуу туугандар, жакшылап көңүл буруш керек. Ата-энелер дагы айтып кетти, ата-энелердин да ролу чоң. Себеби азыркы учурда билесиздер, ата-эненин баары дагы
баягы ок аткыбабыз деп иштеп атабыз деп атып, балдарга дагы биздин келечек, ошол үй бүлөнүн келечеги үчүн да көп көңүл бурулбай калат. Ошого көңүл буруш керек, урматтуу ата-энелер. Прокуратура кызматкерлери тарабынан өспүрүмдөр арасында кылмыштуулукка бөгөт коюу максатында уюштурган бул иш-чаранын жүрүшү суроо жооп иретинде жүргүзүлдү. Мында кеп болгондой негизинен окуучулардын басымдуу бөлүгү өз укуктарын мыкты билишет. Бирок ошол эле учурда милдеттери жөнүндө маалыматтары такыр эле жок экен жыйынга катышкан өспүрүмдөр ырасташты. Өзүбүзчө ошол укугубузду дайыма мисалы мугалим бизди урушуп койсо, биз айтабыз, сен урушканга кандай акың бар, сенин укугуң барбы депчи. Биринчи учурда ошол укукту жакшы билебиз, амма милдетти көп биле бербейт экенбиз да. Ошол милдеттер жөнүндө түшүндүрө кетсеңиздер. Сиз айтып атпайсызбы, эмнени уктан мыйзам боюнча депчи. Бул как бы мыйзамда көрсөтүлгөн эмес. Бул өзүбүздүн эле бааны эмес. Өз ыктыяры менен да милдеттер, мына бала келди, окуудан келди, ата-энесине жардам өз милдеттер бар да. Сабагын жазыш керек, окуш керек, эртеңки сабакка даярданып, андан кийин ата-энесине жардам берип ушундайга жоопкерчилик баягы неме боюнча, мыйзам боюнча булар жок. Мыйзамда көрсөтүлгөн эмес булар. Бул өзүбүздүн ыктыярыбыздан жасаганбыз. Аталган иш-чаранын жыйынтыгында жаш өспүрүмдөр арасында кылмыштуулукту алдын алуу жана жоюу максатында бир катар сунуш пикирлер айтылды. Анда жергиликтүү бийликти тургундар менен тыгыз иштеп, зордук зомбулукка бөгөт коюу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү керектигин прокурорлор эскертишти. Муну менен катар жолугушуунун катышуучулары бардык билим берүү мекемелеринде ыйман этика сабактарын өтүү боюнча тийиштүү тармактарга сунуштарды берүүнү колго алышты. Эсенбек Сталбек уулу, Нурбек Рахманов, жаңылыктар. Ал эми биздин эртеңки айымдардын майрамын утурлай. Бүгүн Капар Медетбеков атындагы Талас облустук музыкалык драма театрында 8 март аял затынын эл аралык күнүнө карата Кыргыз өкмөтүнүн Талас облусундагы өкүлчүлүгү тарабынан уюштурулган майрамдык салтанат болуп өттү. Иш-чарага билим берүү, саламаттыкты сактоо тармагында жана башка облусубуздун социалдык экономикалык абалын жакшыртууга салым кошуп, мекеме уюмдарда өзүрлүү эмгектенген айымдар чакырылган. Бул тууралуу кийинки майрамдык материалда сөз болот. Салтанаттуу иш-чаранын уюштуруучулары чакырылган конокторду кызыл килем үстүндө гүл менен тосуп алышты. Андан соң бардык аял затын облус башчысы Марат Мураталиев эртеңки 8 март айымдардын жаз майрамы менен куттуктап, өзүнүн каалоо тилектерин жолдоду. Бейиш эненин таманында деген бул чындык. Сиздер болбосоңуздар, мамлекетибиз болмок эмес. Сиздер болбосоңуздар, биз монтип туруп трибунада сүйлөмөк эмеспиз. Сиздерге бүт Кыргыз элинин атында, Кыргыз элиндеги бизге окшогон эр азаматтардын атынан дагы бир жолу чын жүрөгүмдөн куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Сиздер дайыма бар болуңуздар, ушинтип биздин астыбызда жадырап, жайнап, жаңы тасмада көргөндөй сиздердин майрамыңыздардын аркасы менен эле мынакей жаз майрамы келди. Эшикте жаркырап, күн жылып турат. Bunun bari men ойлойм жакшылыктын жышааны деп. Баарыңыздарга майрамыңыздар куттуу болсун. Ар дайым сиздер менен биз ушинтип сыймыктануу менен куттуктап отурганыбыз үчүн ушул жердеги эр азаматтардын баары мен ойлойм ар дайым бактылуубуз деп. Рахмат баарыңыздарга, майрамыңыздар куттуу болсун. Ар дайым ушинтип бирге сиздерди биз сыйлап жүрө берейик. Бул күнкү иш-чаранын катышуучуларына облусубуздун маданият кызматкерлери тарабынан даярдалган концерттик программа тартууланды. Иш-чаранын жүрүшүндө элине эмгеги сиңген бир топ кызматкерлерге өкүлчүлүктүн ардак грамоталары жана ыраазычылык баракчалары тапшырылды. Бүгүн абдан кубанычтуу күн. Өтө 8 март майрамыңыздар менен куттуктаймын. Сиздерге ден соолук, узак өмүр, ишиңизге ийгилик, элдин арасына ынтымак, токчулук дегендей, тынчтык, ушундай жакшы нерсенин баарын каалайм. Анан бизди бүгүн мына аттуулуу, ардактуу деп баягы өсүп, ошол жерден учкан уям, ошол жерге бүгүн келип конуп турам, өзүмчө көгүчкөн болуп, жүрөгүм толкуп турат. Анан кийин мына бизге берген эмеңер үчүн рахмат. Айымбүү Асанбекова Талас шаарында жашайт. Ар жылы айымдарга арналган кечеге катышып келет.
Айымбүй эженин айтымында быйылкы 8 март майрамына карата уюштурулган өкүлчүлүктүн майрамы өзгөчө болгондугун билдирет. Анткени ар бир айым күнүмдүк түйшүктөн бошоп, бир күн болсо дагы майрамга келип эс алып кетсе деген тилекте. Мындай иш-чаралар чынында энелер үчүн болуп эле жатат, бирок бүгүнкү өзгөчө болуп атат да, ушунчалык. Мен үчүн өзгөчө. Өзүбүздүн апаларыбызды, чоң апаларыбызды, келбей калган үйүндө бүгүн келе албай калган апаларды дагы куттуктап кетким келет да. Келип аткандарды анста куттуктап атышат. Чоң апалар бар. Мисалы үчүн өзүм апам 90га чыккан апам бар, үйдө жатат. Куттуктап коеюн. Кыргыз элинде тынчтык болсун. Эч качан эл журтта жаманчылык болбосун. Элдин ичинде тынчтык болуп, аманчылык болуп эле бала чакабыз менен тынчтык заманда жашайыкчы. Бул күнкү өткөрүлгөн иш-чаранын кененирээк чыгарылышын жаңылыктардан соң көрө аласыздар. Нуржанат Жаксылков, Чыңгыз Бокошов, Симонкул Айтматов, Талас шаары. Ушуну менен биздин бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтому ушулар болду. Биздин жаңылыктарды Facebook баракчасынан, Элдик медиа сайтынан жана YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Кайрадан Элдик медиа порталынан жолугушканча саламатта туруңуздар.